Кыргызстан Россиянын аскер деңиз флотуна торпедалар үчүн жабдуулардын модулун жеткирип берет. Эки тарап 459 миллион сомдук келишимге кол койду. Бүгүн парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын акыркы отуруму болду. Саясий өнөктүккө кийлигишпөө тууралуу бардык жетекчилерге дагы бир жолу эскертүү берилди. Жазында сүттүн баасы 2 эсеге көтөрүлүшү мүмкүн. Сүт палатасы тоюттун тартыштыгынан уйлар союлуп жатат деп коңгуроо агууда. Айыл чарба министрлиги болсо муну сезондук көрүнүш катары баалоодо. Протез жана ортопедиялык бут кийимдерди даярдоо узакка созулуп кетүүдө. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын арыздануусу боюнча маселени комиссия иликтей баштады. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Өлкөнүн бардык аймактарында добуш сатып алуу аракеттерине көз салган атайын ыкчам топтор иш алып барууда. Бул тууралуу бүгүн парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын акыркы отурумунда айтылды. Анда өзгөчө область жетекчилерине, жергиликтүү аткаминерлерге саясий өнөктүктү таза жана кынтыксыз өткөрүү боюнча президенттин буйругун так аткаруу талабы коюлду. Шайлоо иштерине мыйзамсыз тартылган мугалим, медиктер үчүн ар бир жетекчи керт башы менен жооп берери дагы бир жолу эскертилди. Айтымдарында буга чейин мындай саясий өнөктүктөрдө 300 миңге жакын агартуучу ак халатчан кайсы бир партиянын кызыкчылыгы үчүн иштеп келишкен. Теманы Акмарал Сабаттар улантат. Парламенттик шайлоого туура 5 күн калды. Бул сапар тиешелүү талаптарды бузган жетекчилер катуу жазаланары байма-бай айтылып, атүгүл тигил же бул партияга же болбосо талапкерге жан тарткан аткаминерлер кызматынан айрылып же сөгүш алган учурлар арбын болууда. Бирок ага карабастан Боршайкомдун даттануулар жана бузуулар реестрине түшкөн арыздардын саны 100дөн ашты. Алардын көпчүлүгү добуш сатып алуу аракети же болбосо мамлекеттик же муниципалдык кызматкердин үгүт иштерине катышуусу боюнча арыздар. Тиешелүү ыкчам штаб болсо бул жаатта жегердүү иштер жүрүп жатканын билдирүүдө. 2 стандарттуу, 3 стандарттуу токтотуп, 1 стандарт менен өткөрүлөт деген саясат жүргүзүп жатат. Ошондо баардык мамлекет жетекчилерин эскертип кеткенбиз. Шайлоо кандай өтүшүн, мамлекеттик кызматкерлер бир да шайлоо процессине катышпосун, административдик ресурсту колдонбоо, шайлоочулардын добуштарын массалык түрдө сатып алуу, ушуга окшогон мыйзам бузуулардын баарын токтотуп шайлоону ачык өткөзөбүз деген ниетте баары менен сүйлөшүп келебиз, баарын тапшырмаларды алган. Бул сапар өзгөчө мугалимдерди жана медицина кызматкерлерин шайлоо өнөктүгүнө тартууга катуу тыюу салынууда. Тиешелүү ыкчам штабтын билдирүүсүнө караганда, буга чейинки дал ушундай эле саясий өнөктүктө 200 миңдей агартуучу жана 80 миңдей ак халатчан кайсы бир партиянын кызыкчылыгы үчүн иштеп, тиешелүү үгүт иштерин жүргүзүп келишкен. Кызматтардан кетирип атат. Сөгүштөрдү берип атат. Борбордук шайлоо комитети жарыштан алып түшүрүп атат. Бул көрүнүш бул күнгө чейин болгон эмес. Азыр ашкереленип, жарыяланып, бүт коомчулук кайсы жерде эмне болгонун, ким канча бергенден бери буту менен басып, мурду менен тынган ар бир кыргыздын жананын кулагына жетип атат. Мына ушул учурда ушундай адамдарга, сатып алам дегендерге, административдик ресурсту пайдаланам дегендерге, коомдук жек көрүүчүлүк, презрение общественное. Уже тойдук, жыл сайын 15 жыл сайын эле ар бир 5 жылда көктөрүш кыла берип. Ушундай саясатты, ушундай ой пикирди кеңири жайылтып айтып атабыз. 100гө жакын мобилдик топтор түзүлүп, областтарды кыдырып, баарыңар тең соцсеттерден окуп атасыңар. Баары ашкереленип атат, кайра айтылып атат. Ошондой эле парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын отурумунда Боршайкомдо акыркы маалыматтар менен бөлүшүп, анда өлкөдөгү 2484 жана чет мамлекеттердеги 58 шайлоо тилкелеринин дээрлик көпчүлүгү добуш берүү күнүнө даяр экени белгиленди. Алардын баарына кечээ бюллетендер жөнөтүлүп, автоматтык эсептөөчү урналары текшерүүдөн өткөрүлгөн. Авариялык өчүрүүлөр болуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар болгондуктан тилкелер генераторлор менен камсыздалган. Добуш берүүчүлөрдүн тизмеси такталып, илинген. Партиялар берилген тизмелердеги талапкерлердин саны дагы өзгөрүп атат. Жалпысынан 1046 талапкер көрсөтүлгөн 21 саясий партиясынан. Бүгүнкү күнү 1000 талапкер калып атат. 31 талапкер өзүнүн ыктыяры менен шайлоого катышуудан баш тартты. Арыздар дагы эле келип түшүп атат.
Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн санитардык эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлсүн. Бардык жерде санитайзерлер коюлуп, кол кап жана бет каптарды кийип иштөө талап кылынсын. Шайлоо комиссияларынын автотранспорт, материалдык техникалык каражаттар үзгүлтүксүз камсыз кылынсын. Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү жана интернети жок шайлоо участкаларында аларда уюштуруу маселелери чечилсин. Азыр текшерүү иретинде байланыш жана интернет операторлору менен кеңешмелер тез аранын ичинде уюштурулуп, проблема жокко чыгарылсын. Ошондой эле штабтын жыйынына онлайн катышкан область жетекчилери да жерлерде даярдыктар дээрлик аяктап калганын билдиришти. Анда дал ошол жергиликтүү аткаминерлерге саясий өнөктүктү таза жана кынтыксыз өткөрүү боюнча президенттин буйругун так аткаруу талабы коюлду. Болбосо жаза катуу болот. Кайра мамлекеттик кызматка келе албай турган берене менен иштен гана алынбастан укуктук жактан жоопкерчиликтери да каралат. Өзгөчө шайлоо иштерине мыйзамсыз тартылган мугалим медиктер үчүн ар бир жетекчи керт башы менен жооп берери дагы бир жолу эскертилди. Акмарал Сабатар, Акзат Чулеев, НТС. Кыргызстан Россиянын аскер деңиз флотуна торпедалар үчүн жабдуулардын 54 модулун жеткирет. Бүгүн Дастан трансулуттук корпорациясы жана Рособоронэкспортком акционердик коому аскердик техникалык кызматташтык боюнча келишимге кол койду. Суммасы $5,5 миллион жетет. Бул сом менен алганда 459 миллионду түзөт. Дастан корпорациясынын төрагасы Талант Иманов мындай продукциялар 4 жыл мурда Дагдизель Россиялык заводдун атайын техника менен камсыздоо үчүн чыгарылганын билдирди. Быйыл февраль айында болсо электр торпедасы жана аны текшерүү жөнгө салуу станциясы үчүн аппараттык модулдардын баасы макулдашып, апрелде Россия тарап өндүрүштүн жүрүшү жана продукция менен таанышканын белгиледи. Андан соң акыркы келишимдерге кол коюлган. Дастан корпорациясынын жетекчиси Россиянын аскер деңиз флоту үчүн тетиктерди суу алдындагы деңиз куралдарынын жабдыктарын жеткирүү ушуну менен чектелип калбайт деп үмүт артууда. Сүттүн ордуна согум. Фермерлер саан уйлардын башын азайтып, аларды семиртип, согум катары сатууга өтүштү. Мал баккандар кургакчылыктан улам жыйналган тоют менен кыштан чыга албастыгын түшүнүп, ушундай кадамдарга барышууда. Эгерде ушундай көрүнүш улана берсе, сүт өндүрүү кескин азайып, жазында тартыштык жаралышы ыктымал. Мындай кооптонууларын сүт палатасынын өкүлдөрү айтышууда. Ансыз да акыркы айларда чийки заттын жоктугунан айрым заводдордун иши үзгүлтүккө учурап кала жаздаган. Айыл чарба министрлиги сүттүн азайганын сезондук көрүнүш катары баалоодо. Маселенин чоо жайы Дүршөн Шаршенбековдун материалында. Сүт багытындагы уйлар багылган бул чарбада жалпысынан 50 саан уй болсо, учурда анын 25 гана салып жатыптыр. Алардын күнүнө 170 литрден сүт алынууда, мурда болсо 300 литрге чейин жетип турган. Сүттүн азайышына уйлардын байып жаткандыгы, ошол эле учурда тоюттун жетиштүү көлөмдө берилбей жаткандыгы себеп болууда. Чарба Чүйдүн Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылында жайгашып, аны 69 жаштагы Хаджи Мирзиёев жетектейт. Фермердин карамагында учурда 200 баш уй жана торпоктор бар. Уйларды күндө 3 маал сайт, бир сааганда бир уйдан 10 литрдей сүт алат. Чогулгандарын күндө эртең менен заводдун унаасы барып алып кетет. Башка фермерлер сыяктуу Хаджи Мирзиёев дагы кургакчылыктын азабын азыртадан эле тарта баштады. Жылда 20 гектардан 15 000 түк чөп алса, быйыл болгону 5 000 гана жыйнаган. Буга чейин жүгөрүнүн өзөгүн гана алып, сөңгөгү менен жалбырагын талаага таштап салчу экен. Тоюттун аздыгынан күздө аларды кошо чогултуп, жыйнап койгон. Күн жылууда тоют катары уйларына берип жатыптыр. Молочное хозяйство сейчас держать резона нету. Азыр менин чарбамды сүт багытында деп айтканга болбой калды. Себеби тоют өсүмдүктөрү кымбат. 1 килограмм арпа 23-24 сомго чыкты. Жакшы, 30 литр сүт берген уйга жок эле дегенде 15 килограмм жем бериш керек. Азыркы сүттүн баасы менен тоютту камсыздаш мүмкүн эмес. Анын үстүнө быйыл биз тоют жыйноодо ири чыгымга учурадык. Азыр эсептеп көрсөм, орто эсеп менен күнүнө 15 000 сомдой коротуп жатам. Сүттүн баасы бул чыгымды актабайт. Литрин 30 сомдон сатып жатабыз. Кургакчылыктан фермерлер жетиштүү көлөмдө тоют камдай албагандыктан айрымдар малын башын кыскартууга өтүштү. Кээ бирлери 3 ай мурда байлаган уйларын семиртип, согум катары союп сатышууда. Бул кырдаалга байланыштуу сүт палатасы билдирүү таратты.
Бир боо чөптүн баасы азыртадан эле 400-450 сомго чыкты. Мындай учурда дыйкандарга уйларды багуу пайдасыз. Маселен, былтыр фермерлер сүт заводдорго 25 тоннадай сүт тапшырышкан болсо, быйыл араң 15 тоннага жетип жатат. Уйларга жем, чөп күздүн алгачкы айларынан баштап берилсе, азыр мындай көйгөй болмок эмес. Буга кандай чара көрүү керектиги боюнча өкмөткө бир нече жылдан бери кайталап айтып келе жатабыз. Бирок эмнегедир реакция жок. Дыйкандарды ширелүү тою даярдоого үйрөтүү керек. Ал кургак чөпкө караганда топуктуураак болмок. Акыркы 2 айда сүт өндүрүүнүн көлөмү кыйла азайып кеткендиктен, кээ бир заводдордо сүт азыктарынын айрым түрлөрүн чыгаруу убактылуу токтоп калган. Ал тургай дүкөн базарларда алардын орду бошой түшкөн болчу. Жагдайды кайра иштетүүчү ишканалардын ээлери талаптагыдай продукция келбей жатканы менен түшүндүрүшкөн. Базарларда дагы сүт жана сүт азыктарынын тартыштыгы бар. Баа деген кымбаттап баштады. Бир жуманын ичинде 2 жолу кымбат. Азыр сүттүн сатылышы 50 сом. Бир жума мурун сүттүн баасы болчу 40 сом сатылышы. Азыр 50 сом. Сүт топнасалардын баары да кымбаттайт деп түшүнгөндө баары сүттөн жасалат. Каймактардын сатылышы азыр 300 сом. Айыл чарба министрлиги өлкөдө сүт тартыштыгы жок экенин айтууда. Чийки заттын азайышы сезондук көрүнүш экенин. Бир жагынан аба ырайынын өзгөрүшү уйлардын сүт беришине дагы таасирин тийгизип жатыптыр. Шаарда жашап, зарплатага жашагандарга караганда фермерлер утулуш болгон жок. Алар мисалы баасы, сүттүн баасы да көтөрүлүп, малдын баасы да көтөрүлгөнү менен берки жак көтөрүлүп, анан в целом алар страдать эткен жок. Любой фермерлерге эметсеңер, азыр наоборот выгодно, да. Айыл чарбасын жүргүзгөн именно в этом году 2 жылдан бери бул аябай выгодно болуп атат. Жакшы доходдорду алып атат фермерлер. Бул аябай дүйнөлүк тренд. Азыр керек болсо жакы өнөр жайга караганда айыл чарбасы бул приоритет болуп, жакшы баада болуп, элдерде сатып, буга маани бере баштап атат. Учурда республика аймагында 20дан ашык ири сүт заводдору иштейт. Кыргызстан жылына 889 миң тоннанын тегерегинде сүттү керектейт. Акыркы 10 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиондон ашык сүт өндүрүлгөн. Кыргызстандын сүт азыктары кошуна өлкөлөргө экспорттолуп келет. Дүйшөн Шаршембеков, Ерлан Кемелбеков, НТС. Ал арада Кыргызстандан 200 миң тонна жүгөрү экспорттоого уруксат берилген турат. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков токтом долбоору макулдашууга жөнөтүлгөнүн билдирди. Буга чейин жүгөрү өндүрүүчүлөрү быйыл 115-118 миң гектар жерге жүгөрү тигилгенин айтышкан. Алар болжолдуу түшүм 650-700 миң тоннаны түзсө, өлкө жылына 250 миң тоннасын гана керектерин белгилешкен. Фермерлер экспортко тыюу салынгандыктан калган 400 миң тоннаны кайда сатарын билбей жатканын кошумчалашкан. Мундайынан келерки жылы жүгөрү тиккендер азайып, тоют кымбаттап кетиши мүмкүн деген кооптонуулар жаралган. Чүйдүн суу самыр өрөөнүндө адам өлүмүн алып келген жол кырсыгы катталды. Областык ички иштер башкармалыгынын жол кайгылуу кызматы берген маалымат боюнча каргашалуу окуя кечээ түштөн кийин саат 3-4 чамасында Бишкек-Ош жолунун 187-чакырымында болгон. Анда Mercedes-Benz 814 гигант үлгүсүндөгү жүк ташуучуна Lexus RX 350 менен кагышып, жеңил машинанын 65 жаштагы айдоочусу Талаш шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Байыш Керимбаев окуя болгон жерден мүрт кеткен. Авариядан улам бир аял жана 2 эркек киши жабыркаган. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу тартылганы маалым болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жаракат алган аялды башка унаанын айдоочусу Талас райондук ооруканасына жеткирген. Ал эми 2 эркекти тез жардам кызматы Жайыл райондук ооруканасына алып барган. Бир адамдын өлүмү менен аяктаган жол кырсыгынын келип чыгуу себеби азырынча айтыла элек. Өткөн аптада Бишкек-Ош жолунда болгон жол кырсыгынан каза тапкандардын саны 9га жетти. Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынан билдиришкендей, оорукананын жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жаткан 25 жаштагы киши кечээ көз жумган. Ак халатчандардын айтымында аварияга кабылгандардын ичинен 6 бейтап жатат. Азыр 5-өнүн абалы туруктуу экен. Бир бейтапты операцияга даярдап жатышканын билдиришти. 16 ноябрда Кара Суу районунун Шарк айыл аймагында 3 унаанын катышуусунда авария катталган. Анда Mercedes-Benz 814 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа, Mercedes-Benz Sprinter жана Daewoo Nexia машиналары кагышкан. Кырсыктын кесепетинен окуя болгон жерде 7 адам каза болуп, 17 ноябрда ооруканада дагы бир адам 15 жаштагы өспүрүм көз жумган. Айзада Канатбекованын уурдалып, андан кийин киши колдуу болгон окуяда шалаакылык кылган милиция кызматкерлерине карата козголгон кылмыш ишин кароо создуктурулуп жатат.
Бул тууралуу жабырлануучу тараптын адвокаты билдирди. Айтымында УКМКнын кызматкерлери тартип сакчылары менен бир дагы процессуалдык чара өткөргөн эмес. Жактоочу бул иш боюнча күбөлөр сурала электигин кошумчалап, 28 жаштагы кызды издөөгө өздүк курамдан 200 адам тартылган деген маалыматты четке какты. Убагында Айзада Канатбекованын уурдалып өлтүрүлүшүнө байланыштуу Ички иштер министрлиги кызматтык иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен ички иштер органдарындагы 44 кызматкер жазага тартылып, бир катар жетекчилер кызматынан бошотулган. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө ишин жүргүзүү УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылган эле. Быйыл 5 апрелде Бишкек шаарында 28 жаштагы Айзада Канатбекованы бир нече жигит ала качкан. 2 күндөн кийин уурдалган кыз менен Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Бишкектин четиндеги айылда машинанын ичинде табылган. Сентябрда 1-май райондук соту өкүм чыгарып, бул ишке кириптер болгон 5 адамды күнөөлүү деп тапкан. Ошондой эле күнөөлүүлөр биригип, маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык зыян үчүн 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Бирок жабырлануучу тарап муну менен макул болбой, айыпталуучулардын ар бири ушундай сумманы төлөп бериши керек деп Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Бүгүнкү белгиленген соттук отурум айыпталуучулардын биринин жактоочусу келбей калганына байланыштуу 8 декабрга жылдырылды. Республикалык протездик ортопедиялык ишкана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын өтүнүчүн өз убагында аткара албай жатат. Буга мекемедеги кадр тартыштыгы себеп болууда. Анткени маяны аз, иштөө шарты оор. Мунун кесепетинен колу бутунан ажыраган адамдар протез жана ортопедиялык бут кийимдерди жасоо узакка созулуп жатканын айтышууда. Учурда миңдеген адам кезегин күтүүдө. Ошондой эле даярдалган буюмдардын сапаты дагы начар дешет. Бүгүнкү күндө алардын арызынын негизинде комиссия иштеп жатат. Эгерде мекемеде иш токтоп калса, 14 000ге жакын адам протез жана ортопедиялык бут кийимсиз калуу коркунучу бар. Кыргызстандагы мындай жападан жалгыз мамлекеттик ишкана эмне үчүн кароосуз калды? Рахат Жаныбекова кененирээк айтып берет. Өлкөдөгү протездик ортопедиялык буюмдарды жасаган жалгыз мамлекеттик ишкана Бишкек шаарында жайгашкан. Бул жакта ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 13 600дөй жаран каттоодо турат. Колу бутунан ажыраган 2000дей киши протез жасатат. 8000дейи жазгы жана кышкы ортопедиялык бут кийим алышат. Аларды аталган мекеме бекер камсыздайт. Бирок акыркы 8 жылда буюмдардын сапаты аябай начарлап кетти деген нааразычылыктар көбөйдү. Качество бизге тигип берип аткан 5000 сомдук сапожкалары, 4800 сомдук сапожкалары да вот. Бизге тигип берип аткан мына. Кожа эмес. Оны бир жума мурун жасап беришкен бул ботусту. Ичин караңыз. Кардон, кагаз. Азыр бул 1 айга чыдабайт. 1 ай. Мына бул байке 1 ай болду кийгенине вот. Оны кантип сапожка деп элестетип каласыңар болду. Масы калың мындан. Көлөч. Галош да, галош. Мына. Рахат Шопоков республикалык протездик ортопедиялык буюмдар ишканасы жасаган бут кийимдин сапаты начар болгондуктан 1 жылга жетпей жыртыларын айтат. Анткени алар таза кайыштан жасалбайт дейт ал. Дээрлик 5000 сомго бааланып тигилген өтүктү көчөгө кийип чыга албай жатышканын билдирди. Жалгыз бутунан суук өткөндүктөн өзү калыңыраак булгары сатып алып, мекемедеги усталарга жазгы жана кышкы 2 бут кийим тиктирип көргөн. Мен бул жерге бул качествоны кий албаган кесепетинен өзүм магазинден кожа сатып келдим, мек сатып келдим, тиктирдим бuyakta. Жулу кийдим өзүмө деп. Өзүм бутум бир бутумда орукчан, бир бутум жок. Вот азыр көрөлү ушу сапожка кандай тигилди. Ал сапожканын баасынын бул баага чыкпайт. 5000ге жетпейт. Жетпейт, даже 3000ге чыкпайт. Муну менен бунус асман менен жердей. Буну ичиндагы сатып келдиңизби баарын? Бул замочкадан бери өзүм сатып келдим. Бул ботус менен бул ботусту салыштырып көрүңүз. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды түйшөлткөн дагы бир маселе протез жана ортопедиялык бут кийимдерди жасоо мөөнөтүнүн узакка созулуп кетиши. Учурда жүздөгөн киши кезегин күтүүдө. Анткени протез жасаган кызматкерлердин саны аз болуп жатыптыр. Бул жерде ар биринде бирден сехте, бирден мастер калды, көрдүңөр. Мурун бул жерде 3төн 4төн мастер болуп келген, запас менен. Азыр бул балдар кетебиз деп турат. Булар кетип калса запас жок бул жерде, бизге протез жасачу.
запасыбыз жок уже, мастер жок уже, биз кие албай балдарчан уже буту жок көчөдө жүрүп калгандабыз да, буту жок эле басып калгандабыз. Мындай көйгөйгө туушуккан жарандар маселени чечип берүү өтүнүчү менен бир жума мурда президентке кайрылышкан. Жазган арызынын негизинде 11 адамдан турган атайын комиссия түзүлгөн. Социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев ал жактагы мүчүлүштүктөр бар экенин мойнуна алууда. Биякта мындай комплекстүү бардыгын биз караш керекпиз. 30 жылдан бери каралбаган заводду мисалы где-то вот бир жуманын ичинде биз эмечи оңдоп беребиз деп айтсак, биз алдамчы болуп калабыз. Бирок биз көйгөйлөрдүн бардыгын билебиз, эмне кылыш керегин билебиз. Биз болсо азыр мындай ушул жуманын ичинде тиги комиссиянын жыйынтыгы менен биз чечимдер менен анан кийин Өкмөт кабинетinin төрагасына биз сунуштар менен киребиз. Биякта эмне керек? Биякта биринчи черекте биякка көбөйтүш керек, көбүрөөк каржылаш керек биактычы. Маалыматтар боюнча протездик ортопедиялык буюмдарды жасаган республикалык мекемеде 150дөй кызматкер иштейт. Алардын билимин жогорулатуу чет мамлекеттерде жүрүшү керек. Бирок акыркы 6 жылда эч ким сыртка окууга жөнөтүлгөн эмес. Бул цехте протездер жасалат. Мында киргенде эле клей жана лактын жети дароо сезилет. Бул жерде иштеген кызматкерлер муну менен 8 саат иштөөгө туура келет. Алардын айылган айлыктары 6-7 миң болсо, ал эми зыяндуулук үчүн 2,5–3 миң сомго чейин каражат кошулат экен. Тажрыйбалуу кызматкерлердин бири Изат Мирбек уулу протез жасап иштегенде 5 жыл болгон. Немец технологиясын колдонот, бирок күн сайын химиялык каражаттарды колдонгондуктан бети башын кызыл ташып, аллергия болуп жатканын айтат. Дарылануу үчүн тапкан акчам жетпейт дейт ал. В действительности айткас. Ата аллергияны в принципе мындай курс лечения же бир нерсе болуп эметсе болот да. Мында карап жашлап барасаң эчтеке эле болбойт деп. Мен деле баягы интернеттен чукулап окудум да. Именно ошо аллергияны ухаживать этиш керек. За 15 тысяч больницага барып же көрүнүп бир нерсе байнасаң эчтеке болмош жок. Ошол себеп болуп атат азыр. Мекеменин директорунун айтымында айлык акынын аздыгы кадрлардын кызматтан кетүүсүнө себеп болуп жатат. Анда иштегендер эң көп дегенде 15–17 миң сом маян алышат экен. Бул бардык төлөмдөрдү кошкондо чыккан сумма. Мунун айынан акыркы бир жылда эле дасыккан, тажрыйбалуу делген 3 кызматкер иштен кеткен. Балдар, жаш балдар үйрөнүшөт дагы, андан кийин иштеп баштаганда, вот бир балабыз кетти, жакшы үйрөтүп баштаганда. Мен аллергия болуп атам деп кетти, сып чыгып кетти, анткени көрүп атасыңар, бул аябай зыяндуу, клей менен, лак менен иштешет, аябай зыяндуу эмелер менен иштешет да. Бул пластмасса менен иштешет, булардын баары эле зыяндуу да. Мына запахты өзүңөр көрүп атасыңар, кечке ушу запах менен 8 саат отурушат балдарчы. Ошон үчүн балдар иштеп, мына азыр биз Изатовбузду дагы кармап атабыз, эми зарплата көбөйүп кетери коюп отур деп 4-5 жыл иштеди. Продукциялардын сапаты боюнча айткан мекеменин директору булгары жана башка материалдар тендер аркылуу сатылып алынат дейт. Мыйзамга ылайык алар арзан баа сунуштаган ата мекендик ишкананы гана тандашы керек. Бул өз кезегинде продукциянын сапатына таасирин тийгизип жатканын билдирди. Кож заводдон алган материалдар, мына берекелерчи. Бул кожа. Естественно, тиги Турцияга, Россияга салыштырганда кичине жогорак болчу. Муну жука деп атышат. Мех, момундай мехти тоже муну дагы тендер менен чыгып алышат. Азыр жасалма мех, азыр бул пациенттердин требования эмеси биздин лоузлардын мүмкүнчүлүгү чектүү адамдар бу жерде жатат. Заказ бергендердин эмеси биге калың кожа алгыла, российский же турецкий, а ичин натуральный мех менен жакшылык тийип бергиле деген талап болуп атат да азыркы кездечи. Бизге берилген акчага жанагынча жылыга 6–7 миңден обувь тигилет, ошого жеткирип ушундай кылып алабыз. Ана бирок положениябызда именно натуральный мехтен тиккиле деген жок. Ал жерде обувь турат да кожа, бул кожа. Маалыматтар боюнча протездик ортопедиялык буюмдар ишканасына жыл сайын 65 миллион сом бөлүнөт. Анын 30 миллиондою материалдарды сатып алууга кетсе, калганы кызматкерлердин айлык маянасына коротулат экен. Имаратты оңдоого каражат каралган эмес. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин имараты салынганына быйыл 43 жыл болду. Бул убакыт ичинде аталган имарат бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөрүлгөн эмес, анткени өкмөт тарабынан жарытарлык каражат бөлүнбөй келет. Көрүп турганыңыздардай имараттын айрым жерлеринде минтип жарака кеткен.
Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар ишканасы боюнча түзүлгөн комиссия качан жыйынтыгын чыгарат азырынча белгисиз. Анын курамына ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да кирген. Бирок алар бир да жолу жыйынга чакырылбаптыр. Мындан улам нааразы тараптын арызы бир тараптуу каралат деген кооптонуулар жаралууда. Эгер ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер койгон талаптар аткарылбаса, алар нааразычылык акцияга чыгабыз дешет. Арха Жаныбекова, Адлет Чокоев, НТС. Кичинекей Ажара Жаныбекова жардамга муктаж. 3 жаштагы бөбөк учурда ак кан оорусу менен жабыркап келет. Мындай диагнозду дарыгерлер жарым жыл мурда коюшуптур. Учурда бөбөккө чет өлкөдөн операция жасалышы керек. Ага $100 000 каражат керектелип жатыптыр. Ушундан улам наристенин ата-энеси керектүү сумманы топтоого кайрымдуу адамдар жардам берет деген үмүттө. Ажара Жаныбекованын азыркы абалы тууралуу Дастан Жолдошев айтып берет. Муну азыр чет өлкөлөргө кайрылып атабыз. Муну көрүп, анан балага алардагы профессорлор көрүш керек экен. Муну профессорлор көрүп айтат экен да, баарын көрүп тактап, буга пересадка жасалыш керек эле, жасалбаш керек деген. Жанан өткөндө да 1-2 клиника менен сүйлөшсөк, айтышты да, пересадка болуш керек экен. 3 жаштагы Ажара Жаныбекова дени сак болуп төрөлгөн. Ата-энесинин айтымында кээде ойноп жатканда наристенин мурду канап кетчү экен. Жаш үй бүлө буга алгач анча деле маани берчү эмес. Бирок быйыл апрель айында ооруканага барганда анализи начар чыгып калган. Буга чейин ооруган эле эмес, оорубай эле жакшынакай эле чоңоюп келатканбыз. Ушул жылдын 16 апрелден баштап биздин биринчи анализдерибиз түштү. Поликлиника барсак, гемоглобин түшүп кеткен деди да. Срочно деп бизге жалга жиберишти. Эрте баргыла, эрте ошака көрүнгүлө деп. Аяка барсак эле переливание кылабыз деди. Кан коюшту, кызсыз кан. Ал жакта 2 күн жаттык, кайра анализ тапшырдык. Анализдери начар болуп, онкологиялык больницага жиберишти. Ал жактан костный спинной пункция алышты. Ошол жерден эле ушундай оорунун анык эмеси жыйынтыгы чыкты да. Онкологиялык бейтапканага түшкөнү бөбөккө 35 жолу химиялык дарылоо жүргүзүлгөн. Бирок абалы анча жакшырып кетпегендиктен дарыгерлер ага чет өлкөдөн операция кылууну сунуштаптыр. Мындай кабарды Ажаранын ата-энеси бир жума мурда эле угушкан. Костный мозг деп коет экен, бул ошол жүлүндөгү бир сөөктүн ичиндеги бир суюктукпу же бир нерсени ошону алмаштырат окшойт да, биздин түшүнүгүбүз боюнчачы. Анан бул ошону түшүн дагы ошо донор керек экен, донор дагы аябай табылбайт экен да. Ошону укканыбызга бир жума боло элек биз деген анализи чыкты. Анализге дагы ортодо карантин болуп калды, Москваныкы. Кетире албай көпкө кармалып калдык. Анан кийин жибердик. Жибергенден кийин эле айтышты, эми көпкө дагы 5 күндөн 7 күнгө чейин да. Ошондо чыгып келди. Биз врачына жибердик. Учурда наристенин абалы туруктуу. Ата-энесинин айтымында ал жаздан бери ооруканалап жүрүп, дарыгерлердин кыймыл аракетин жаттап бүткөн. Кичинекей Ажара үйдөн дагы медайым сыяктуу ийне сайып жүрөктүн согушун текшерип ойнойт экен. Ал үчүн ата-энеси дарыгерлер колдонгондой оюнчук медициналык аспаптарды сатып берген. Ага чейин 2 жолу тапшырганда жакшы чыкты да анализдер. Жанан 3-сүндө уже ошо раковый клеткалары көбүрөөк чыгып, анан силерди срочно пересадка кетишиңер керек, чет өлкөдө болот, ал аябай кымбат деди да бизгечи. Анан ошентип биз ошо анализ чыккандан бери ошо 3 ай убакыт беришти. Ошол 3 айдын ичинде ошондой көп суммада акча чогултушуңер керек, чет өлкөдө болот ал эме деп. Учурда жаш үй бүлө дал ушул 2 бөлмөлүү батирде күн кечирип келет. Ага айына 15 000 сомдой каражат төлөшөт экен. Ажаранын атасы тигүүчү цехте иштеп тапкан маянасы күнүмдүк турмушуна араңдан зорго жетет. Ал эми наристенин Түркияда же Индия өлкөсүндө жасалуучу операциясына $100 000 керектелет. Буга үй бүлөнүн каражаты жетпейт, андыктан алар кайрымдуу адамдардан жардам күтүшүүдө. Дастан Жолдошев, Жанарбек Долдурбек уулу, НТС. Соода экономикалык жактан гана эмес, маданий иш-чаралар аркылуу кызматташтыкты бекемдөө. Бишкекте Кореяда жаралган музыканын кей-поп жанрындагы фестивали Бишкек шаарында болуп өттү. Анын катышуучулары бир гана ырларды эмес, Корей фильмдеринин саундтректерин аткарып бийлеп беришти. Иш-чаранын ардактуу коногу катары Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ли Вонже чакырылган. Ошондой эле фестиваль үчүн кино жана вокал багытындагы адистер келген. Дипломат белгилегендей, Кореянын маданиятына кызыккандар күн сайын көбөйдү. Кей-поп фестивали менен катар эле Корей фильмдерин онлайн режимде көрүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Алардын бири Оскар сыйлыгына татыган «Паразит» тасмасы.
Мындай иш-чаралардын уюштурулушу маданияттардын өз ара байланышынын ачык мисалы болуп санала турганы белгиленди. 이제 최근에 K-팝을 비롯해서 Менин оюмча K-pop кинофестиваль сыяктуу иш-чараларды өткөрүү Кыргызстан менен Кореянын эки тараптуу мамилесинин өнүгүшүнө зор салымын кошот. Эмдиги жылы эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык мамиленин түзүлгөнүнө 30 жыл болот. Ошондуктан бул иш-чара эки элдин бири-бирин түшүнүүсүнө жана тил табышуусуна жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет деп ойлойм. Мындан тышкары ушул жылы айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик башкармалыгынын өкүлчүлүгү Копия борбору ачылган. Өткөн айда болсо соода-экономикалык жактан кызматташуу боюнча Кыргыз-Корея өкмөттөрүнүн арасындагы комиссиянын 4-чү отуруму болуп өттү. Мындай аракеттенүүлөр үзгүлтүккө учурабай, улана бериши керек. 오늘 대회에 참석하게 된 계기는 Мен Кореяда сондан бе After School, 8 сыяктуу эстрада жылдыздарын үйрөткөм. Азыр деле K-pop айдалдар менен иштешип жатам. Менин силердин өлкөгө келгенимдин себеби K-драма Ост сынагынан финалга чыккандарын машыктырам. Менин оюмча бул иш-чара эки өлкөнүн маданий алмашуусуна жол ачат. Калыстык стандарттары тууралуу айта кетсем, биз катышуучулар тесттин маани мазмунун канчалык деңгээлде түшүнөт жана аткарат, ошого көңүл бурабыз. Булгун мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар менен NTS Check It KG сайтынан, ошондой эле NTS'тин соц тармактардагы расмий баракчаларынан дагы таанышсаңыздар болот. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.